Элде жоктой болду. Ой, дос, базар жоктой болду, досум. Сен кайнатаңы бай деп уктук эле, тоюңа эмне берди? Мен го шартка байланыштуу жете албай калдым. Ооба досум, той көңүлдөгүдөй өттү. Кайнатам акыркы күндө жаңы машина алып берди. Жакында жаңы үй алып берем дейт. Күчтүү Бирок жигиттер аяшыңарга көңүл деле жок, чынын айтсамчы. Бирок кайнатам байлыгы үчүн жашап жүрөм. Так, сыртта деле кыздар көп катаныштар. Жашашты билесиң, мына деле жашашты билет, Качан көрбө той ашта баняда жүрөт. Не иш кыласың, Мен иштеп эмне кылам, досум? Аяшың иштейт. Мен силер менен ойноп күлүп жүрсөм болду да. Сенчи? Качан Аяш менен сүйлөшүп чалышканда катуу сүйлөшүп коесуң. Аяшка өзү жакшы сөз сүйлөйсүңбү? Ушул жакшы сөз. Элдер кантип романтик болот билбейм де. Жакшы сөз сүйлөйм, тилим барбайт. Билбейм, катыным дейм анандай бир эркелетип бир сөздөрдү айта албайм. Тилим бурулбайт ушундай нерселергечи. Сен эмне ойго батты? Аяшың да, тамак жасайт, тамак жасаган жакпайт. Же кийим жуйт, кийим жууганда да мындай таза жуубайт да. Же өзүнө тыккан алып жүрбөйт. Не кылышын билбейм. Ошон үчүн кыздар уятсыз болуп кетти, кыздар намуссуз болуп кетти, кыздар көрүнгөн менен жүрүп кетти деген эркектер биринчи өзү көрүнгөн менен жүрбөш керек. Өзү таква болуш керек. Өзү шариатты карманса, аялдар өзүнөн өз ордуна келет. Эркек канчалык эркек болгон сайын, аял ошончолук деңгээлде намустуу болот. Биз кыргыздын кыздары ушундай деп айта бер, анткени эркектер өздөрү жыргатпай айтабыз. Ар бир кыздын артында атасы бар, агасы бар, иниси бар. Ошолор ошону бага албагандан, карай албагандан, намус жок болгондон аларды иштетип атат. А бизден башкалар анткен жери жок. Анткен эркектери намустуу. Эркектери динди кармап отурат, урматтуу бир тууганым. Аны эстен чыгарбаш керек. Биз ошол балким бирден бир айтканда мен болушум мүмкүн. Ошо Россияга жибербегиле, кыздарды бойдок жибербегиле, беймахрам жибербегиле деп каршы чыгып аткан мен болушум мүмкүн. Бирок ошол эле учурда ошол кыздарды кармап алып, аларды тепкилеп, уруп, коркутуп, жылаңач кылып видеого тартып чыгарып аткан эркектердин кылган акмакчылыгы экенин мен дайыма айтып келем. Ошол кыздардын кетирген кыздарды, кашыктар корголгон кыздарды bir жардам берген ордуна шылдың кылгандан анда майнап чыкпайт, урматтуу бир тууганым. Сен эмне кылып койдуң? Ошол кыргыз кыздарга жумуш таап берип койдуңбу? Же ошолорго күйөө болуп экинчи айыл кылып алдыңбы? Же ата энесине келип айттыңбы? Ошол кызды ошентип ургандан көрө ушул жака келип кыздын атасын, ошонун агасын, ошонун күйөөсүн урсаң, ошентип жылаңачтап чыгарсаң, ошондо сооптуу иш кылган болот элең сен. Анын атасы биякта ажеке болуп, ошол кызынын сойкулук кылып тапкан акчасын ажылыкка барып, бу жерде аш жеп, апасы тойлоп, тиги көлдү кыдырып жүрөт бардыгы. Агалары жөт кочкордой болуп бул жакта. Ошол жиберген эркектерди, бул жакта биздин падышабызды баш кылып, бу жердеги биздин министрлерди, ошол жумуш бере тургандардын бардыгын ошентип жылаңачта видеого тартып көрсөтсөң, ошондо сен аларга жакшылык кылган болот элең. Бир көпөлөктөй кызды, алсыз кызды, өзүнүн алаканда жана сактай албаган кызды, корголоп аткан кызды кордоп атканың бул таптакыр ер жигиттик эмес. Кел бияктагыларды кордо ошентип. Сен эмнеге жибересиң? Сен эмнеге эркек болуп отурасың? Сен эмнеге министр, падыша болуп, ушул десин, спикер болуп отурасың? 120 депутат кошоктоп тарсаң видеого. Ошондо мен сага Аллах разы болсун дейт элем. Эч нерсе кылбастан туруп барып турган жылаңачтап тартып алган болсоң, сага кантип мен разы болгон болор элем, урматтуу бир тууганым.